Ардактуу теле көрүүчүлөр, дал ушундай таңкы көнүгүүлөрдөн кийин эми биздин маегибиз башталды. Өтө кызыктуу маек, өтө кызыктуу инсан менен анда эмесе таң шоу программасынын эң алгачкы бүгүнкү күндүн эсебиндеги коногубуз менен кесиптешкериңиз тааныштырып өтүңүз. Мен аябай кубанып атам, мен аябай сүйүнүп атам. Бүгүн чынында биздин студияга өзгөчө сонун жаркырап, өзүнүн баягы жылдыздуу нурлуу жүзү менен бүгүнкү студиябызга Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, актриса, азыркы учурда көптөгөн элдин сүймөнчүгү деп дагы айтсак болот. Эжекебиз Анаргүл Назаркулова эже, саламатсызбы? Кош келипсиз. Саламатчылык. Сизди көргөнүзгө аябай кубанычтабыз. Кандай, жаш келип алдыңызбы? Маанайыңыз кандай? Мен бұл каналды жақсы көрөм. Билем кайерде экенин да түз эле келип калам. Адашпай эле келдиңиз. Адашпайм. Сонун. Мен анткени көп келем, бияка көп чакырчым. Өтө кубанычтамын бүгүнкү келгениме дагы. Биз дагы өтө кубанычтабыз. Анан сизди көргөндө эле азыр эми соңку убакытта кыргыз кино индустриясында бир чоң бир нерсе жараткан. Биздин эжекемдин катышы бар. Соңку чыккан кино, Апам Бейиш энин таманда деп аталган кино. Бүгүн буюрса ошол жөнүндө дагы дегиле сиздин ушул өмүр тажрыйбаңыз, сиздин баскан кадамыңыз кино жаатындагы ошол боюнча сүйлөшөлү. Эң алгач кесиптеш эмеден баштагым келип турат, эжекемдин. Менимче көп биз каналдардан көрүп атабыз, башка жактан социал тармактардан көрүп атабыз, эжекемди чакырып кино тууралуу сурап атышат. Бирок мен бир нерседен баштайын деп атам. Эң алгачкы сиздин тартылган киноңузду сурайын деп атам. Эң алгачкы кино. Канча жашта элеңиз ошол учурда? Ошондогу сезимдер? Азыр мен эң биринчилерден болуп кыргыз элиме ушу ороз айында баарын куттуктап кетким келет. Ушул ороз айында ар бир үйгө эненин мээрими болсун, балдарга ыйман кирсин, аталын акылы болсун. Менин кааларым ушу эли журтум эмне ой ойлосо каалаган максатына баарына жетишсин. Ошол. Эми менин алгачкы кино балдар мындай да, мен киного кеч келдим. Эми мен таржымалымды айтып отурса силердин убактыңар жетпейт. Анткени бир күн керек да. Бир күн жетпейт эжеке. Анткени театрдан баштагам 52 жыл болуптур. 52 жыл. Мен ушу театр искусствосунда жүргөнүмө. Анан мен киного кеч келдим да. Билбейм кандай себептерден мен жаш кезимде тартылбадым. Бир эле ак кемеде жана мугалимди бир ойногом. Ошондо 73-жыл беле, 74 беле. Сиз театрга келгенден кийинки жылдар экен, театр бизде эме Жалал Абадта театр ачылганда биз барып ошо Москвадан бүтүп келип, чогуу группабыз менен студиябыз ошо жактан ачтык эле. Ошондо бир кичинекей эле эпизод жана Нургазынын мугалими да. Ошондон баштап мен киного түшпөдүм. Өзүм да билбейм. Мен ойлогондо эле жокмун кинону. Театр жаатында. Мен театр жан дүйнөм театр болду. Ошо театрда иштедим. Ош театрын ачтык, жолдошум экөөбүз Көл театрын ачтык. Андан кийин 96-жылдан бери Кыргыз улуттук Абдымомунов атындагы театрда эмгектенип келатам. Анан бул киного эң биринчи алгачкы мени жанагы бир жылдары чыкты го Кыргызстан кыска метраждуу фильмдердин өлкөсү деген. Ошондо Нурлан Абдыкадыров деген режиссер балам мени ошо кыска метражга чакырды да. Анда деле ушу эне. Бул андагы эне аябай бир каралбай калган балдарынан ошо эски үйүндө калып калган, намаз окуган балдар келип, ошо тамак берип, ушинтип карап турушат да. Ушундай энени ойнодум да. Андан кийинки чоң кином Мирлан Абдыкалыковдун Сүт ак болду. Сонун кино. Сүт ак киносу. Анда чоң, анда да эне ушу каза болуп калган баласынын балдарын, неберелерин, келинин кызганып, ушу жашоосу ушу үйүндө да аныкы дагы эне.
Анан ошондо ошол кино абдан ийгиликтер менен жүрүп атты. Россиядан Ника сыйлыгын алганда мен берден ак илбирсти алдым, ошол кара чачты ойноп анда чыртактан Мирлан абдан ийгиликтүү тартты. Ошондо эң биринчилерден болуп ушу НТС чакырганда мени тияктан айтылганда эле мени чакырып кино жөнүндө айтып, өзүм жөнүндө айтып, ошондой болгон. Андан кийин килер анан Ақтан Нарымқуаттын эсимдеси, Сүйін Откеевдин Мегатой, ал эми күнүгө жүрө берет телевизордо. Андан кийин эме ким эле? Анан эми баарын айтып отургандай мындай эпизоддордо кайсы жерде апа болсо ошонун баарына чакырып эме кылып атты да. Анан кийин ашуулардын баарына тартылып, анан эле бул киного чакырардын алдында көп кинолорго тартылбайдым. Бир топ Ниетке, тиги эме Пери, анан Ата эне тилеги деген ушуларга тартылып бүттүм. Анан кийин эле бул кинодон сунуш түшүп калды. Аябай кубандым чындыгында. Сценарийди окудуңуз, жаздыңыз? Сценарийни бергенде бирден мен окуп чыктым. Аябай кубандым. Тартылгым келди, аябай тартылгым келип, анан баары айтышты группадагылар. Руслан агай эле сизди аябай жактырды депчи. Анткени эне кандайдыр бир балага катуу мээрими күчтүү болуш керек дегендей айтты да. Анан ичимен ойлодум да, бир коркунуч пайда болду да, бере аламбы ошо мээримди, барбы менде деген ой келет экен да. Анан эми калган болсо канча күндөн бери биринчи жабык көрсөтүүдөн кийин 1-марттан баштап кинонун жүрүп атканын өзүңөр угуп атасыңар, көрүп атасыңар. Эл журттун баары кандай кубаныч менен кабыл алып атат, ый менен дагы, күлкү менен дагы, кубаныч менен дагы кабыл алып атат. Анан мен ойлодум, демек биз ушул группа Руслан баш болуп тарткан, көбүнчө режиссердон болот да. Анан ушул эмеде командада иштеген артисттер, берки балдар, кыздардын баардыгы биздин ийгилигибиз, биздин эмгегибиз ушу элдин кабыл алуусу аркылуу билинип атат. Канчалык биз эмгектенип келгенибиз. Чынында негизи аябагандай мыкты кино тартылган. Анын ичинде ошол эмоцияны жеткире берүү сиздердин колуңуздарда болду. Мисалы жөнөкөй эле фильмге барып, адамды ыйлатыш же күлдүрүш ушунчалык кыйын нерсе. Ошону жеткире берген сизге аябагандай терең ыраазычылык билдиребиз. Байкап көрсөк, негизинен көбүнчөсү аткарган образдарыңыз ушул эненин, апанын образында экен, Ооба. Меники ушул кинодо деле, театрда деле бүтүндөй энелерди ойнойм. Эми азыр мен өзүмдүн курагымда эле ушу эне эмес, чоң энеге дагы туш келип калдым да. Эжеке, дагы бир нерсе, анан башка кинолорго, башка ролдорго салыштырмалуу ошо соңку кинодо ошол апанын мээримин берүү оорго турдубу? Кандай десем, жана айттымбы, ушу чочуп кеттим өзүм, бере аламбы, момчалык ишеничти аткара аламбы деген бир коркуу сезим пайда болот да. Фокустан болбой калсачы. Бул кыйын да, кино деген бир тартылат. Туура айтасыз. Ошол убакта ошол ойлогон оюң берилбей калса уят да, менин курагымда уят болот. Анан кийин отуруп ойлодум да, окуп атканда сценарийни окуйм, анан тияка бардык биз анын баарын айтпай эле коеюн, баардык жерде айттым, эл укту. Анан ушундай кино тартыла турган жерге барганда да окуп аттым да, мен күнү-түнү окуп аттым. Анан кийин бир күн ойлодум. Өзү Райхандын ою,
ошол мен ойногон кейипкеримдин ою, жашаган жашоосу, баласына болгон мамилеси, мээрими мен актриса катары, Анаркүл катары балким ошонун баары ушул жашоомо, ушунча турмуш жашоо шарт, бүт жол, чыгармачылык жолдун баарын басып, ушул тепкич аркылуу жүрүп отуруп, балким менин ички дүйнөмө ошол нерсе бышып жетилип калгандай болду да. Ушул канчалык бере алдым, канчалык бере албай калдым. Аны эл талдап атат, эл тандап атат, эл көрүп атат. Режиссерум дагы ар бир съемка, ар бир тартылып атканда мен үчүн майрамдай болду да. Ар бир съемкадан кийин Руслан өзү мага ыраазычылыгын билдирип атты. Жакшы болду апа. Бирок съемканын убагында аябай көп эмелер болуп атты, кыйынчылыктар. Эми кыйынчылыксыз мынча ийгилик келмек эмес. Бирок ар бир съемка бүткөн сайын Руслан өзү ыраазы болуп жаткандан кийин мен отуруп калбай, кыйраттым дебестен кайра да шыктанып аттым да. Кайра дагы эмкисине мындан дагы күчтүүрөөк беришим керек. Эмки съемкада дагы мээримди мындан дагы. Ал эми жанагы блокпосттордо өткөрбөй жатканда ушунчалык жан талашуу болуп атты да. Аны мен өзүм көрүп алып дагы таң калдым. Бирок мен тияктан тартылып атканда билбейсиң да кандай болуп атканын. Ооба. Анан ойлодум, элдин кабыл алуусунан эле мен билдим ошол нерсени Кандай аткарганын. Бере алдымбы, бере алган жокмунбу, дагы эле күмөн санап турам да, дагы кимдир бирөөлөр эмне жөнүндө айтып жиберет деп эле чочулап турам. Негизи эч кандай күмөн санабаңыз. Биз мисалы ушул канча жолу ал киного ар бир барган сайын ар башка маанини түшүнөсүң да. Демек сиз ошол нерсени аткара алдыңыз. Биз ошол сиз үчүн аябагандай кубанычтабыз. Мыкты деңгээлде аткардыңыз. Анан мисалы азыр менде аябагандай мындай суроолор көп да, ичинен берейин. Мисалы негизи ушул кино жаатында аткарып, именно ушул кинону эле алалы. Съемкадан келгенде ошол образдан чыга албай, баягы үйүңүздө өзүңүздүн дагы неберелериңиз бар, кыздарыңыз, балдарыңыз. Ошол учурда кандай талкуулар болуп жатты? Өзүңүздө дагы мындай бир ойлор болду, ушундай идеяларды кошсом деген, үйгө келип ойлонуп, кыздарыңыз менен, балдарыңыз менен сүйлөшүп жатканда. Болду. Чоң өзгөрүү болду да. Анткени биз пендебиз да. Пендебиз. Жашоодо ар түркүн өйдө ылдыйлар болот. Кээде өзүңдү кармана албай эмоцияга берилип бир кандайдыр бир шарттар болуп калат да. Туура келип калат да. Бирок мен ушу кинодон келгенден кийин эмне үчүн Райхан ушунчалык мээримди төгүп баласына макул болуп ушунча алыс жака момундай азап менен барып келди. Эмне үчүн мен ушул үйдө балдарыма баары даяр, баары жакшы, балдарым деле орду менен, анан баары бир ары тур, бери тур, өйдө ылдый болот экен да. Ошол убакта мен эне катары бир кандайдыр бир чоң өзүмө касиетти алгандай болдум да. Ушу кинодон кийин көп бир таалим, тарбия, эми тарбиям деле бар болчу, тарбиядан чыгып кеткен эмесмин дечи. Бирок бир башка бир чоң бушуктоо өзүнчө бир жогору жактан келген Аллахтын жиберген бир нерсесиби, башкача бир ички дүйнөмдө башка нерсе пайда болгондой болду да. Эми калп айтпайын. Калп айткан күнү мен балам айтмакчы, көрдүңөр да кинону. Бирок мен чындыгында бул кинодон кийин бир касиет десем да өтө улук сөз болуп калат. Өзүмө бир башка жакшы сезимдер келди. Жакшы сезим, жакшы күч, жакшы дем. Жок, мен момундай жол көрсөтүшүм керек экен балдарыма. Же болбосо үйдөгү
жолдошума башкача мамиле кылышым керек экен. Өзүмдө бар болчу бул нерсенин баары эле. Бирок ошондо дагы мен бышыктап алгандай болдум да. Мына туура жооп бердимби сурооңа? Киного чейин Эмиль Эсеналиев менен эч кандай бир ролдордо ойногон эмессиздер да буга чейин такыр? Жок. Эмилде мен кинолор катары анан анын үстүнө ал бала бизге театрга күйөө бала болуп калды да. Марат Козыкеевдин кызын алып анан күйөө бала болуп калып эле анан ошол катары билчүмүн, анан кинолорун көрчүмүн. Анан Эмилдин мага ошо акыркы ошо бул кинонун сунуш түшүлүктө эле жана Көкбөрү, анан өзгөчө Көкбөрүдөгүсү жакты да, аябай жакты. Анан ар бир кинодо бир ал түгүл клипке түшсө да бирденке таап алат да, өзү бир өзгөчө бир башкача, жана менин балам өзгөчө деп айткандай бир башкача бир нерселерди таап алат да. Анан ошолорунан эле билчүмүн мындай партнер болуп, мисалы үчүн театрда бүт балдардын энеси менен көп партнер болом, көп аралашат. Бул бала менен биринчи жолу ушул кинодо, ушул площадкада кездештик. Эмил Азамат. Негизи мисалы ушул фильмдерге тартылганда сиз бул жаатта көп эле эмгектенип калдыңыз, анан айрым учурларда болот эмеспи? Мисалы ошол өзүңдүн партнеруң менен же кайсыл бир актер, актриса менен иштеше албай калышы мүмкүн да, сөз табыша албай калышыңар мүмкүн. Сизде Эмиль Эсеналиев менен иштешүү ыңгайлуу эле болдубу? Ыңгайлуу, өтө ыңгайлуу болду. Анткени Эмиль мындай экен да, аябай өзү дагы ошо баланын эмесин бере алды да. Анан кээде ойлоп кеттим да, өзүм да зээним кейип кетет да. Чындыгында ушундай балаң жаныңда турса, канча энелер бар, сопсо балдарына чыдабай эле ызычуу боло берет. Анан Эмиль түпкүрүн берди да, ушул аутизмби, ушул оорулуу баланын түпкүрүн ачып бере алды. Кандай ошонун жашоосун, бул жашоого болгон көз карашын ошону бере алды. Мен ошого жараша анан балама мамиле кылам да, өзүмдүн дагы жакшы көрүп калдым деп айтканындай ушундай болду. Анан Эмиль менен мен эч мындай бир карама каршылык эчтеке болгон жок. Бардыгы ар бир съемкабыз туура өтүп атты. Кээ бир жерден ал тиги бир секретинди айтайын, жанагы мени кадап салышат желмогустар. Анан баягы биринчи көргөндө мен ой Кудай ай, баягы драматический актрисамын да. Мен аны көргөндө бир кыйкырып ушундай башкача кабыл алгандай болуп, ушундай алгач ирет көргөндөй болуп, акцент бердим да агачы эмоция менен. Ал акырын эле апа андай катуу болбойт го деп. Ал өзү эле образ менен эле бирдемке болсо эле апа деп эле. Анан бир малдан кайра дагы дубль болот да, ошондо айтсам, мына азыр жакшы болду, мен коруп кеттим, чын эле мага мен орун алып калгандай болду го деп. Я балам, эмнени кийип алгансың деген сөзүм бар го. Апа азыр айтканыңыз туптоо, анан мен чын эле мен коруп кеттим да го деп. Ошондой эмелер болду да. Анан экөөбүздүн мен аябай кубанычтуумун. Анткени көрүнчө экөөбүз эле болдук да кинода. Тиги ар кайсы өлкөгө барганда өзбек достор менен, казак достор, түрк, арабтар, баардыгы алар өздөрүнүн тилинде сүйлөйт, биз ошого жараша жооп берип ушундай. Анан көбүнчө эле мен жалынып эле айланайындар, биз мусулманбыз деп эле Куран китеби менен Куранды имам жазып берген. Анан Эмиль экөөбүз, мен өтө кубанычтуу болдум. Эмиль деле ошондой болуш керек. Ал жанагы ошо съемочный площадкада экөөбүз бири-бирибизге эне бала болуп, эне баланын сезими пайда болуп, эгерде биз такыр болбой туруп алса, режиссер да кыйналмак, биз өзүбүз да кыйналмакпыз.
өтө жакшы бийиктикте өттү деп ойлойм да биздин съемкабыз. Негизи ошол жанагы фильмдин кульминациясы ошол жерлер да. Ошол Сирияга баргандагы учурлар, анан жанагы бомба жарылып жаткан учурларды айта кетсеңиз, ошондо кандай эмоцияда болдуңуздар? Кинодон көрүнүп атпайбы эмне болгонубуз? Кинодо көрүндү, чындыгында кыйын болду. Айтпай эле коеюнчу, кыйынчылык болду. Ошол кыйынчылыктын аркасынан мына момунча ийгилик келип атат деп ойлойм да. Мына Алматыга барып келдим презентациясына, жабык көрсөтүүгө. Мен ойлоп турмун, эми бирок которуп коюштур. Тиги мени ролумду которгон актриса тим эле ушундай жакшы которуп туруп, мен ойлоп кеттим, ушул ойноп аткан экен. Анан рахмат, Алла ыраазы болсун аларга. Анан кийин киного чейин эле мен ар жакта баары түшүп атты, пресс-конференция болуп бүттү, айлана микрофондон маанмуунт калганда эле өзүм дагы эметип кеттим. Анан кийин тиги бүткөндөн кийин, кино бүткөндөн кийин мен экинчи, үчүнчү рядда отурат элем, бери жака келип эле баары муунтуп калышканда бир кичинекей бала боступ эле ыйлап атат да. Мамасын кучактап алып ыйлап атат. Анан тиги ал көрсө мен сүрөткө түшөм деп келип эле мени көрүп ыйлап атыптыр да. Мамасын кучактап эле. Анан кел кой, кел, мен тирүүмүн. Мына кел сүрөткө түш деп, анан мен сүрөткө түшүп кетти да. Ушундай көрүнүштөр болду. Эми элдин ушунчалык кабыл алуусу ал түгүл мына Кыргызстанда эми ал айтпай эле коеюн. Ар бир азыр эми көчөдөн келатсам эле баары ушундай. Азыр эле остановкада турсам бир аял мага Россиядан кызым чалды, мама сөзсүз көрө силерде да болуп атат деп. Демек барлык жерге жайылып кетти. Анан канчалык ийгиликте, канчалык жакшылыкта болгонун эл талдайт экен. Ошо өзүңөр да көрүп атасыңар. Мен өтө кубанычтамын. Өтө ушул жаздын келиши кандайдыр бир өтө кубанычтуу сезим алып келди. Алла ыраазы болсун дейм. Ушул эме дагы эле ушул Русланга рахмат айткым келет. Эжеке, ошол Бейишинин таманда деген кино чыккандан кийин кандай сунуштар болду? Деги эле болду сунуштар? Дагы башка кинолорго? Бар. Көппү? Жакында чайга барып тартып келем. Бир Кытайлар келип бир проект эметип атыптыр. Эми анда чоң эмес, мындай кичинекей апанын роль экен. Анда дагы. Ошол бүгүн да ошолор чакырган, анан режиссер келе экен Кытайдан 28-не деп. Алар бекитип койду. Эми барып дагы тартылып келем чайга. Ошол эле азырынча. Анан эми сунуш түшсө, канчалык күч, ал күчүм болуп турса, эми күчүм жетсе, түшөм. Театрда да ойнойм, спектакльдерди. Анан жакында мына репертуарларыбыз башталат театрда. Театрдыкыга жакшы экен, аякта бүгүнкү ойногон спектаклиңди жеткире албай калганыңды эмкиде жеткирип алам деп ойлой бересиң. Анан кинонуку бир тартылгандан кийин кээде биринчи көргөндө уяла берем да, эмне болуп калар экен деп. Анан кийин карасам жок, уяла турган жерим жок экен. Мен макулсуңар. Макулбуз, сонун тартып алабыз. 100%. Негизи мисалы чыгармачыл адамдар ушундай киного тартылганда же мисалы съемка учуруна жүргөндө, мисалы жан дүйнөсү эс алууну самап калат да. Сиз ушундай бир чоң бир съемкадан кийин көбүнчө кантип эс аласыз? Мисалы тоого барасызбы же көргө барасызбы, китеп окуйсузбу? Эч жакка да барганым жок. Китеп да окуганым жок. Азыр бош үйдө. Гостиницага келебиз, анткени убакыт да болгон жок. Кээде түнкү таң атканча съемка болот, эс алабыз. Андан кийин эле мен бош убактым, бүт жан дүйнөм
сценарийін алам. Ар бір мындай эле мынтип окуп коюп аткан жок мен. Ар бир сөзгө такалып аттым. Мен иштеп аттым. Даярданып аттым. Эми режиссерлор айтат, сөздү жаттабаңыз дейт экен кинону. Биз театрда жаттап алабыз да. Жаттаганым жок. Жаттабай эле ушул ар бир мен эч жакка да барган жок. Бир гана ошо Египеттен пирамидага алып барып келдик группа менен. Ошого бардык, анан Каирде болдук. Мечетти көрдүк, Мухаммед Алинин. Андан кийин анан өзүм бөлмөм бар, жакшынакай бүт ыңгайлуулуктун баарын түзүп беришкен. Командага рахмат баары, бүт барлыгына. Ошо келем дагы, тамагы даяр. Ошо эме менен гана алек болдум. Эмне үчүн баласына бул жерде мындай айтты? Эмне үчүн тигиндей айтыш керек? Эмнеге мына мен ушул бош убактымда ушул нерсе менен алек болдум. Даярдануу кинодо кичине кыйыныраак бекен же театрда кыйыныраак бекен? Негизи. Сиздин азыркы баамыңызда. Жок, театрда, кинодо кичине ал текстти тим эле мына съемканын алдында берип коюшат экен. Анткени алар коркут экен жаттап алгандан театральный болуп калат депчи. Анан тиги театрда болсо бир ай 2 ай иштейсиң да. Анан театрда эң спектакльден чыгып элге тартуулаганга чейинки иш процесси, иштөө мезгили мен үчүн эң рахаттуу мезгил да. Ошол иштеп атканда ар бир күнүндө образдын үстүндө, мисалы үчүн ошол кемпирдин, ошол эненин үстүндө иштейсиң да. Мен 52 жыл болуптур быйыл ошо театрда иштегениме, 72 жылдан бери. Ошонун ичинде кандай гана энелер, мурдагы эми жаш кезде жаш кыздарды, жаш героиналарды ойноп жүрдүм, көп ойнодум мен жаштарды. Солнечный остров деген Ошто иштеп жүргөндө бир спектакль бар эле. Андан кийин анан эмне гана энелерди ойногонум жок. Алкаш энелерди ойнодум. Ошондо дагы ушу баласын багып, ушундай мээрим төгөт да, ал болсо кетсе дагы. Андан кийин мугалимдерди ойнодум, бүтүндөй энелерди. Азыр ойлосом, баягы кечээ жатып алып ойлондум да, эмне гана энелерди ойнобосом, баарынын ошол эненин жашоосу балдары үчүн экен да. Эми Кудайым, Аллахым балдарыбызга ыйман берсин. Суранарым. Балдарыбызга ыйман берип, энелерди коргулбай, энелердин көз жашы төгүлбесин деген гана чечимге келдим. Жаша. Анда биздин берүүбүзгө, маегибизге бөлүнгөн убакытта акырындап марасына баратып эжеке, келиңиз сизден бир эркин микрофон алып калалы. Жакшы биздин көрөрмандарга кабыл тилегиңиз болсун. Мен эмне каалайм, кыргыз элиме ушул ороз айыңар кабыл болсун. Ар бир үйгө айттым го башында, ушул ороз айында эненин мээрими төгүлсүн, балдарына ыйман кирсин, аталарга акыл кирсин. Элим бүтүндөй ушу ороз айында эмне кааласа, эмне максат койсо, бардыгы орундалсын. Кыргыз элимде тынччылык болсун, тынччылык орносун. Менин кааларым эне катары тынччылык, энелердин көз жашы төгүлбөсүн, балдарыбыз бөөдө кырсыктарга учурабасын. Ошон үчүн менин кааларым тынччылык. Разымын бүт барлыгына, Аллага разымын. Аллахымдын жардамы менен ушундай бир чоң проект менен барып, ушундай бир эненин мээримин түзүп келдим да. Менин оюм сиздерге жакшылык гана каалайм, тынччылык. Рахмат, сизге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Ушундай өзүңүздүн алтындай убактыңызды бөлүп келип биз менен маек куруп бергениңизге. Буюрса алдыда сизди дагы мыкты фильмдерден, кинолордон көрүп калабыз деген ишеничтебиз. Буюрса. Театрга барып, сөзсүз түрдө сиздин аткарган ролдорду көрүп турабыз. Бар болуңуз, эжеке, аман болуңуз. Дайым
кыргыздын инсаны болуп, кыргыздын күзгүсү болуп жүрө беребиз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде студиябыздын коногу театр жана кино актрисасы, белгилүү Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Анаркүл Назаркулова эжекебиз болду. Дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Биз болсо эфирибизди уланталы. Бул Таң шоу программасы НТС телеканалы.